Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалынын көрсөтүүлөрүн түз эфирде улантабыз. 1 августтан 7 августка чейин эне сүтүнүн маанилүүлүгү жөнүндө жумалык өтүп жатат. Бул жумалыктын алкагында биз аткарылып жаткан жумуштар, ошондой эле эне сүтүнүн маанилүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе бул теманын алкагында биз студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Коноктор менен тааныштырып кетсем. Мастура Курбанова, ара төрөлгөн жана оорукчан балдар бөлүмүнүн бөлүм башчысы. Норузгүл Жолдошбаева, төрөт бөлүмүнүн дарыгери. Элнура Жеңишбаева, Баткен үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери. Биздин студияга кош келипсиздер. Алгач эле сурообузду эне сүтүнүн маанилүүлүгүнө берсек, эне сүтү бала үчүн канчалык маанилүү? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү, ушу жалпы Кыргызстан Жумурияты, ошондой эле Баткен облус, Баткен районунда эне сүтүнү эмизүү, эне сүтүнү даңазалоо, эне сүтүнүн канчалык маанилүү экени дагы эле болсо мактоо, даңазалоо жумалыгы жүрүп турат. Бул эне сүтүнүн жумалыгы ЮНИСЕФ уюмунун көмөктөсү менен жыл сайын өтүп турчу иш-чара. Быйылгы иш-чарабыздын ураны эне сүтүнү коргоо, жамааттык жоопкерчилик. Ушул эки ооз сөздөн эле билсе болот, себеби бул эне сүтү үчүн бир эле эмчек эмизген эне жоопкерчиликти албайт. Ошондой эле бул баланын чоңоюшу үчүн, бул бала жалаң эмчек эмип чоңоюшу үчүн ушул жалпы үй-бүлө жоопкерчиликте болот. Себеби деген энеде сүт качан пайда болот? Энеде сүт качан пайда болот? Энеде сүт пайда болгону эне үйдө биринчиден жакшынакай обстановкада болуш керек да, тынч болуш керек. Эне өз убагында укташ керек. Эне керектүү өзүгө керектүү азыктар менен тамактануусу керек. Анан физический насилие болбош керек. Себеби деген стресс болбош керек. Ушулардын баардыгы эне сүтүнүн жакшы болушуна жардам берет. Бала үчүн эң маанилүү бул эне сүтү менен азыктануу. Биздин элибиз айтып кетет, эне сүтүн эмген бала эрежеге эрте жетет деп. Ушул ата-бабалардан калган сөз менен эле биз эне сүтүнүн бала үчүн да канчалык маанилүү экенин эки ооз сөз менен айтып кетсек болот да. Себеби деген эне сүтү эмген бала менен искусственный сухой семестр менен чоңойгон баланын айырмасы аябай чоң да. Себеби деген эне сүтүндө бар зат, таурин деген зат бар. Бул именно ушу баланын чоңоюшуна, баланын аң сезиминин өсүшүнө, баланын акылдуу болушуна аябай жардам берет. Ошондой эле бул эне сүтүнү эмген бала ичек карын оорулардан сак болот. Себеби деген иммунитети жакшына болуп, ушу ичек карын оорулардан сактайт. Ошондой эле жугуштуу оорулардан сактайт. Ошондой эле аз кандуулуктан сактайт. Бул ошондой эле азыр биз мурда ушуларды айтып берсек, ушул чоңойгондо эми баягы бешиктеги бала бек болорун ким билет дегендей, ушул ымыркай чоңоюп бир чоң инсан болгондо ал дагы балаң жалаң кан тоорусу, ошондой эле давлениянын көтөрүлүшү, ошондой эле ичек карын, ошондой эле жүрөк системасы ооруларынын баардыгы бүгүнкү күндө ушу доказательный медицина менен ушуну доказать эткен. Ушул эмчек эмизүүдүн дагы ушуга өтө чоң пайдасы бар деген азыркы маалыматтар бар. Жумалыктын алкагында кандай иштерди аткарып жатасыздар? Кандай иштер жүрүп атат? Жумалыктын алкагында чоң иштерди аткардык. Азыр эми жумуш аябай оор. Кырдаал бир жагдан ковид инфекциясы, экинчиден границаны дагы конфликтке карабастан биз бул иш-чараны аябай жакшы өткөрдүк. Иш-чара башталган күнү эле ошо областтык оорукананын территориясында флешмоб өткөрүлдү. Ушул эне сүтүнүн канчалык маанилүүлүгүнү, канчалык маңыздуу экенин даңазалап, ушул элге жеткирип, жакшынакай музыкальный программада флешмоб өткөрүлүп, ушул дагы эле болсо эне сүтүн даңазаладык, дагы эле болсо жаш энелерге, бөлөчөк энелерге, ушул мезгилде эмчек эмизип аткан энелерибизге, кыз келиндерибизге эне сүтүнүн дагы канчалык артыкчылыгын, эне сүтүнүн бир эле балага маанилүү эмес, эне сүтүнүн энеге да
кандай маанилүү экенин, энегеде кандай пайдасы бар экени жөнүндө жакшынакай көрсөтүү болду. Ошондой эле ушул ооруканадагы жалпы иштөөчүлөргө ушу директордон баштап кароолго чейин ушу бир сыйра окуулар жүргүзүлдү. Ошондой эле бул жерде да программабызда радио Салам Баткенден выступление бар. Анан бүгүнкү күндө эми 1000 жолу уккандан көрө бир жолу көргөн деп мына телекөрүүчүлөргө өзүбүз ушул эне сүтү жөнүндө дагы эле эне сүтүнүн канчалык даңазалоо маанилүү экенин, эне сүтүнүн пайдалуулугуну, эне сүтүнүн маанилүү экенини ушул энелерибизге, апаларыбызга, кыз келиндерибизге, бөлөжөк апаларыбызга түшүндүрөлү деп ушул бүгүнкү күндө ушул жакшынакай кеп кеңешибизди айтып атабыз. Баланы 6 айга чейин эмизүү керек, эне сүтү менен багыш керек деп коет. Ушул негизинен эле балдарды канча жашка чейин эмизсек болот? Канча жашка чейин эмизүү керек? Негизи азыр айтып өткөндө эне сүтүн эмизүү сөзсүз түрдө эмчек эмизүү менен, жалаң эмчек эмизүү менен багуу деген бул 6 айга чейин энеси, апасы жалаң эмчек сүтү менен багат. Бул деген кошумча сүт бербейт. Бул суусап кетти деп суу бербейт. Же болбосо тойбой калды деп азыркы биздеги искусственный семестерибиз бар, эме сүттөр, даярдалган сүттөр, андайларды бербей баккан, жалаң өзүнүн сүтү менен бакканды бул 6 айга чейин эне сүтү менен багуу дегенге кирет. Ошондой эле сөзсүз 6 айга чейин эмчек берет. 6 айдан кийин эмчек эмизүү менен себеби бала чоңоет, балага энергия керек болот, бала физически, психологический, неврологический развитиясы болот. Ошон үчүн баланын дагы да болсо аң сезим жакшы өсүшү үчүн бир эле сүт аз болуп калаттан балага кошумча тамак берилет. Ал эми биз айтып кетет, балаң суусады, сүт бер деп. Жок, эненин сүтү бул сууду дагы, майды дагы, балага керектүүлүкчү азыктардын бардыгын камтыган эненин сүтү. Алла Таала өзү ошентип жараткан, ошон үчүн жалаң эне сүтү менен багыңыздар деген кеп кеңешибизди дагы эле айтып кетебиз. Кийинки сурооду Норузгүл айым сизге узатсам, бала чоңойгон сайын баягы сүткө тойбой баштайт го. Балдарга кошумча азык берүүдө азыктарды эмнеден башташ керек? Эмнелерди берип башташ керек? Элнур айым сиз жооп бере турушуңуз. Биз жогоруда Мастура Нарзиевна айтты, эне сүтүн кандай баалуу экенинчи. Ошого карабастан биз 6 айдан баштап кошумча тамак беришибиз керек да. Анткени бала 6 айга чыккандан кийин эне сүтү энергетикалык жактан, витамин азыктары жактан баланын талабын толук аткара албай калат да. Ошондуктан аскандуулукка чалдыкпаш үчүн, бала кошумча энергия алыш үчүн, бала толук кандуу өсүш үчүн кошумча тамакты сөзсүз 6 ай толгондон баштап берип башташыбыз керек. Анын кошумча тамактын негизги, бул кошумча тамак боюнча өтө көп информация айтса болот, бирок кыскача айтканда негизги талаптары болот да. Бул негизинен коюулугуна көңүл буруш керек, көлөмүнө жана компоненттерине, көп компоненттүү болуш керек да, жана гигиена жагыначы. Көлөмүн айтсак деген эң башында эле өтө көп көлөмдө бере албайбыз. Анткени эң башында адаптация кылыш керек да, баланычы бир азыкты 3 күн бою берип көрүп, бир кашыктан кылыпчы. Анан постепенно аз-аздан анан кийин 6-7 айда уже 125 мл жеткизишибиз керек да. Ал үчүн биздин ченеми бар идиштери болот, ар бир үй бүлөлүк дарыгер, педиатрлар үйрөтөт ар бир эненичи. Анан эме коюулугунан болсо биз балдарга коюу тамак бергиле дейбиз. Анткени коюу тамак энергетикалык жактан көп калориялуу болот да. Бала 6 айдан баштап кыймылы көбөйө баштайт да, жүрмөлөгөнгө аракет кыла баштайт, айлана чөйрөгө кызыгуу башталат. Ошого көп энергия бериш үчүн килокалорий көп болот да. Коюу баягында кашыктан куюлуп кетпегендей ботко сымал болуш керек да. Анан компоненттери мисалы көп бизде тамак бердим деп сүткө нанды берип койсо, это тамак болуп эсептелинбей калат да. Сөзсүз түрдө минималдуу компонент, 4 компонент болуш керек да. Максималдуу. Демек биздин үй шартында баягы өзүбүз жеген тамактардан эзип жедирип койгон туура эмес болуп калабы балдарга? Жок, үй шартында жасалган тамакты эзип жедирген туура болот. Бирок деген ал көп компоненттүү болуш керек деп атпаймынбы? Себеби дегенде микроэлементтери көп болот. Минималдуу 4 компонент болуш керек да. Мисалы үй шартында жасалган
жасаган тамагыңыз пияз, картошка, эт, күрүч менен 4 компонент болуп калат атпайбы? Ошондой сыяктуу деп атам да, көбү сүткө нанды эзип берип койгону тамак болбой калат, это как перекус болуп калат депчи. Ошо минималдуу компонент болуш керек. Талап боюнча 8 компоненттен болсо өтө жакшы болот да. Коюу жана компоненти көп болсочу, жана сөзсүз түрдө жашылча, кызыл, жашыл түстөгү жашылчалар кошулуш керек. Анткени витамин А көп болот да, баланын көз көрүүсүн жакшыртат. Витамин А жетишпесе, баланын көз көрүүсү начарлай баштайт, чачы түшө баштайт. Ошондой ооруларга чалдыкпаш үчүнчү анан күнүмдүк рациондо мисалы бардык азыктар болуш керек да. Ушул нерселерди сөзсүз талапка ылайык болуш керек, жана гигиенаны сакташ керек. Балага тамак берип баштаганда өзүнүн идиши, өзүнүн кашыгы болуш керек, дайыма ошону колдонуш керек, жана колун сөзсүз түрдө самындап жууш керек. 20 секундтан ашык. Эне сүтүнүн баалуулугу жөнүндө биздин жаш энелерибизге түшүндүрүү иштери жүрүп жатабы? Сөзсүз түрдө бул антенаталдык периодда кош бойлуу кезинен баштап эле айтылат да. Анткени төрөт бөлүмүнө барганда ал эме төрөгөнү барганда оору учурунда көп информация ала албашы мүмкүн да, кыйналган учурда. Ошон үчүн антенаталдык учурда кош бойлуу кезден баштап айтылат да, даярдык жүргүзүлөт. Төрөгөндөн баланы эмизесиң, эне сүтүнүн артыкчылыктары кандай, ошол жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп баштайт да, кош бойлуу мезгилинде элечи. Анда биздин жаш энелерге жеткиликтүү эле маалыматтар, Жеткиликтүү эле деп ойлойм. Кийинки суроого өтсөк, эне сүтүн толук кандуу эмбеген бала жугуштуу ооруларды бат кабыл алат дешет. Бул канчалык баланын ден соолугуна таасир этет? Мастер эже, сиз жооп бересиз. Эне сүтүн эмбеген бала жугуштуу ооруларды бат каба алат. Бул деген себеби эне сүтүн эмген бала бул эне сүтү дайым даяр. Эне сүтү стерилдүү. Эне сүтү өзүнүн градусы нормальный да, эми баягындай искусственный сместер менен чоңойгон баланы аны даярдаш керек. Анын ыстык болуп калат, суук болуп калат, бутылкасын жууш керек, колду тазалоо керек, антисептикти колдонуу керек. Эми ошол смес менен багып аткан эне ушул талаптарды толук кандуу аткарабы жокпу? Сөзсүз бул жерде бир жерде нарушение болуп туруп, бул ичеги карын жугуштуу ооруларын алып келет. Бул биринчи. Экинчиден жана айтып кетти, бул эне сүтү бул баланын иммунитетин көтөрөт. Баланын иммунитети жакшы болгондон кийин бул бала ар кандай ичеги карын, ар кандай эме жугуштуу ооруларга, например, жөтөлгө, гриппке, ичеги карын ооруларга сөзсүз түрдө өзүнүн иммунитети жакшынакай болуп, ошол ооруга каршы күрөшө алат. Ошол инфекцияга каршы балада өзүдө туруктуу иммунитети болот. Ошону менен каршы күрөшүп, ар кандай ооруду жеңип кете алат. Ошондой эле эне сүтүдө бала үчүн керектүү заттар көп. Например, бизде бир эле ичеги карын жугуштуу оорулар эмес, бул жерде рахит, мындай алганда ити деген оорусу бар. Мында дагы баягы эмек жетишпей калып, витамин Д жетишпей калып туруп, балдардын эме биринчи чачы түшө баштайт, андан кийин биринчи көптөрдөй турган болот, андан кийин чачы түшө баштайт, андан кийин мону сөөктөрү кыйшайып мындай чоңоюп басканда биздин ар кандай X-образный, O-образный эмедеги калыптанып калган путтар пайда болуп, балдарыбыз ошондой деңгээлге жетип калган учурлар да бар да. Бул дагы эмчекти эмген бала, өз абагында ошо профилактика рахитти жүргүзгөн балдар ошондой оорулардан алыс болот. Андан кийин эне сүтү бул эң пайдалуу. Бул эне сүтү эң пайдалуу. Жана айтып кеткендей витамин А бар. Бунда бул ушу таурин деген зат бар. Эми бизде ошол азыркы жасап чыгуучу жасалма сүт азыктар канчалык даңазалап, канчалык эне сүтүгө жакын деген менен эне сүтүнө алар алмаштыра албайт да, алмаштыра албайт. Эми эне сүтүгө жакын болот, баягында гипоаллергеник деп коет, аллергия кылбай турган, ана өтө таттуу кылбай турган түрдө жасап чыгат. Бирок жасап чыккан менен аны эмген бала эмчек эмген балдарга караганда иммунитети төмөн, ошол балдар көбүрөөк ичеги карын жугуштуу ооруларга пайдап келет. Кээ бирөөлөрдү совсем эле баягы заңыны тез чыкпай турган кылып коет, же болбосо кээ бир балдарды диарея кылып коет, тез ичөткөк кылып. Бул баардык оорулардан сактай турган эне сүтү себеби деген бул стерильный.
Буга атайын эме туруп, кечинде өз убагыңды кетирип, акчаңды кетирип, же болбосо бир какой-то без конфликт эле мындай эле жөнөкөй эле эмизип кое турган нерсе да. Ошон үчүн жыл сайын биз ушу жыл сайын бир жума эне сүтүн даңазалоо жумалыгы бизде күнүмдүк жашоодо биз күндө бул эне сүтү менен 1 саат жок дегенде 2 саат биз ушу түшүндүрмө иштерин жүргүзүп ушул дагы эле болсо эне сүтүн даңазалаганга аракет кылабыз. Норузгүл айым, сиз буга кошумча эмне дей аласыз? Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен областынын телекөрүүчүлөрү. Эне сүтүнүн энеге болгон пайдалуу жактары жөнүндө айтып кетсем, эне сүтүнүн ошол аял төрөтканада төрөп бүткөндөн кийин эле сразу баласыны энесинин үстүнө жаткырабыз. Энесинин үстүнө жаткырганда энеси баланы эмчекке беребиз. Бала эмгенде эненин гипофиз безинен окситоцин деген гормон бөлүнүп чыгат. Ал окситоцин гормону маткан жатынды жыйрылтып, эрте кан кетүүдөн сактайт. Эне үчүн пайдалуу жактары: биринчи эмчек эмизгенде кан кетүүдөн сактайт, энени кан кетип калуудан сактайт. Жана ошондой эле эненин көкүрөк безинин ар түрдүү рак ооруларынан сактайт. Эне канчалык көп баласын эмизсе, көкүрөк безинин рак ооруларынан сактайт. Энени жана ошондой эле ар түрдүү рак ооруларынан сактайт. Эненин жашаруусуна жардам берет. Эне эмизген сайын, ар дайым гормондор алмашкан сайын эне көп ооруларынан сактайт да, мындайча айтканда. Жана ошондой эле эне менен бала төрөлгөндөн кийин эле экөөнү бири-бирине үстүнө жаткырганда эне менен баланын ортосунда бири-бирине мээримдүүлүк пайда болот. Бала дагы тынч болот, эне дагы тынч болот. Энеси дагы кыжалат болбойт, баласы менин үстүмдө жатат, ой кетпейт. Эне баланы алып койсок эгер, энеси кыжалат болуп ар түрдүү ооруларга кабыл болушу мүмкүн. Экөө бири-бири менен бирге болгон сайын бири-бирине мээримдүүлүгү артат. Совместное пребывание деп коет. Ал экөө ар дайым бирге болгон сайын мээримдүүлүк көбөйөт. Жана ошондой эле ошончолук сүт көп бөлүнүп чыгат энеден. Мээрим койгон сайын көп сүттөр бөлүнүп чыгат. Биздин телекөрүүчүлөрдөн келген суроолор бар экен. Суроолорду узатсам, саламатсыздарбы? Менин суроом бар эле. Менин балам чилдеси чыккандан кийин өтө ыйлак болуп калды. Кандай кылса болот деген сурооду узатыптыр. Бул боюнча биздин неонатолог врачыбыз жооп берсин. Бул жерде баланын ыйлактыгы жөнүндө көп себептер бар да. Көп себептер. Мүмкүн балага энесинин сүтү аз болуп аткандыр. Мүмкүн бала ушу өзү каалагандай кылып эмбей аткандыр. Мүмкүн ушул балада бир оору пайда болуп калгандыр. Мүмкүн балада эмчекти жакшына эмгениге бир кандайдыр бир тоскоолдук болуп аткандыр да. Бул үчүн сиздин балаңыз азыр мынау себеп менен ыйлап атат, мындай кылыңыз дегенден алысмын. Себеби анын үчүн сөзсүз ошо баланы көрүш керек. Апасы менен сүйлөшүш керек, анамнез топтош керек. Анамнез деген кандай эмизип атасың баланы, кайсы убакта эмизип атасың, кайсы убакта эмизип атасың, канча убакыт эмизип атасың, сенин сүтүң кандай чыгып атат. Эми бул аябай көп суроо да. Аябай көп суроо. Ошон үчүн сөзсүз мен айтат элем, ушу өзүңүздүн жашаган жердеги дарыгер, ошондой эле мед айымдарга кайрылыңыз. Анан өзүңүздөгү ошол проблеманы айтсаңыз, ошол жерде чечиле турган бул маселе да. Себеби бир эле маселе менен балаңыз ушунча ыйлап атат дегенден алыспыз. Баланын ыйлактыгы өтө көп себептер бар да. Ошон үчүн бир себепти айтканга бул жерде эч мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө баланы көрүш керек. Кээ бир балдар чилдеси чыкканга чейинки балдар, кээ бирөөлөр өтө жоош болот, уктай берет, кээ бир балдар ошондой ыйлак болуп башталат. Эми бул баланын төрөт кандай болду? Төрөткө чейин кош бойлуу мезгилинде аял өзү кандай жүрдү, кандай оорулар менен ооруду, кандай таблеткаларды ичти, ошолордун баардыгын сурап келип, анан баланын эмне себептен ыйлап атты деген анан бир диагноз же болбосо бир жыйынтык чыгарышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз өзү жашаган жердеги дарыгерге, жок дегенде мед айымга кайрылыш керек, сөзсүз дарыгер кайрылыш керек да. Анан ушул баланы шашпай эмизиш керек. Бала кандай эмет? Анан бул жерде кээ бир энелерибиздин үрпү дагы
өтө маанилүү. Кээ бирөөлөрүнүн такыр эле үрпү жок, кээ бирөөлөр өтө чоң үрп болот, кээ бир балдар кичинекей төрөлүп калат, кээ бир балдарыбыз ар кандай да бир балдарыбыз өтө шок болот, бир балдарыбыз жоуш болот. Ошондой кээ бирөөлөр жан талашып эм барса, кээ бирөөгө биз шашпай эмизишибиз керек да. Ошол себептен дагы анан кийин баланы эмизгенде бир көкүрөктү акырына чейин эмизишибиз керек да. Себеби деген көкүрөктөгү сүттүн баш жагында суу, арт жагында көбүрөөк май, жырды камтыйт да. Ошон үчүн алдын передний молоко, задний молоко деп коебуз. Шашпай жарым саат, 1 саатка чейин отуруп, толук бир жак көкүрөктү эмизип туруп, анан эки жакка экинчи көкүрөккө өтүшүбүз керек да. Анан кийин бир көкүрөктү бир аз эмизип туруп, анан экинчи жакка өтсөк, бала жалаң сууду эле эмип алат да, балага керектүү май барбай калат. Ошон үчүн балабыз да ыйлак болуп калышы мүмкүн. Себеби энергия жок да, энергия болуш керек. Ошон үчүн да балабыз жакшы салмак кошпой калышы мүмкүн. Эми бул эне сүтүнүн мурда кандай эле сайыз мезгилде, мен эми сайыз мезгилден бери иштеген врачмын. Мурда строго энелерди урушуп, ар 3 сааттап келип берчү элек. Калган вакытта бала ыйлап турат, ыйласа да эмчекти салба. Сен строго 3 саатта эмизесиң деп. Азыркы күндө биз андай политикадан кеткенбиз. Бүгүнкү күндө бала каалаган убакытта, каалаганча эмчектемет. Азыр бизде жаңы 10 принцип чыкты. Эмчек эмизүүнүн 10 кадамы деген. Бул жерде дагы жаңылык айта кетсек, бул жерде баланын ачка калганынын сигналдары бар. Эрте сигнал, ранний и поздний деп коет да. Бала уже эки жакты изеленип, колдорун шоруп, оозун чоң ачканда эле, значит, бул бала эмчек эмгиси келип калган. Энеси баланы эмизиш керек деп. Анан биз андайда көп учурда көңүл бурбайбыз. Тирилик эми жумуш, бул жумушум аткарайын, ал жумушум аткарайын деп карабай туруп, бала уже катты ыйлап калганда, бул уже поздний сигнал деп коет. Бала уже бизге капа болуп баштайт дагы. Анан кээде эмчек берсең, эмчек да эмбей коет да. Себеби ол уже капа болуп калды. Эми жаш бала деле, чоң адамдарда эле көңүлү бар, капа болот, бирок бизге окшоп ал тил менен айта албайт да. Өзүнүн ыы менен, өзүнүн мимикалары менен ушундай капа болуп калганын, убагында эмчек бербей калганын билдирет. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул бизге суроо берген апабызга, энебизге, телекөрүүчүгө, сиз өзүңүз жашаган жерде дарылерге кайрылдыңыз. Ошол ССМда ар бир КСВларда ушул адистер бар, атайын дарталган. Ошондой эле баягындай ден соолук комитеттерде ар бир ушу жашоочулардан түзүлгөн группаларда эне сүтүнүн маанилүүлүгү боюнча атайын даярдалган адистер бар. Ошолорго да кайрылса болот. Ымыркайыбызды толук кантуу эмизүү үчүн энелердин тамактануусу, психологиялык абалы да маанилүү болсо керек. Ушул туурасында да сөз козгоп кетсеңиз. Бул өтө маанилүү иш-чара деп айтып кетсем болот. Себеби деген мына Уран эле айтып атат да, эмчек эмизүүнү коргоо бул жамааттык жоопкерчилик. Бул бир эле эненин сөзсүз сүтү жакшы болуш үчүн эне жок дегенде бир күндө 2 саат укташ керек. Эненин сүтү жакшы болуш үчүн бала көп эмиш керек. Бул баланы, например, эмизбей коюп эле мен көп тамак жедим, мен көп чай ичтим, мен мына суюктукту көп ичтим, менде сүт пайда болду деген бул болбойт да. Канчалык сүт көп пайда болуш үчүн эне баласын шончолук көп эмизиш керек. Жана айтып кеткендей, окситоцин рефлекс депчи, бул жактан сүт бөлүнүп чыгат, окситоцин рефлекс аркылуу мээге задание барат, сүт кетти, кайра ордун толтур деген. Ошон үчүн баланы канча көп эмизсе, ошончо энеде көп сүт пайда болот. Сөзсүз баланын албетте чоңоюшу үчүн эне сүтү өтө маанилүү. Эне сүтүнүн канчалык бул деген мына азыр гинеколог дарыгерибиз айтып кетти. Үстүндө үстүндө бала төрөлүш менен энесинин курсагына жаткызат. Бул мээримдүүлүк. Бала төрөлгөн эле сразу энесинин курсагына жатып, андан бактерицидтин действиясы болот да. Например, бала сразу апасыдагы микрофлораны алат, ошолго каршы өзүдө иммунитет пайда болот. Ошондой эле дагы кылганс, жылуулукту сактайт. Биздин ошо ымыркайларыбыз бир айга чейинки балдардын өзүнүн нормальный температурасы бар да, 36,5-37,5. Себеби деген булар жылуулук керек.
энесинин ичидеги болгон температураны бир ай кармаш керек. Биздин ушу ымыркайларыбыз бир айга чейин булардын терморегуляциясы жакшы өрчүгөн эмес. Бул ыстык болсо ысып кетет бала, 40 градуска да чыгып кетет. Кичине суук болуп калса, ал үшүп калат. Ошон үчүн жылуулукту кармайт. Ошондой эле например, эме кылганда жууштуу оорулардан сактайт, аскандуулуктан сактайт. Эң эле жакшысы азыр бизге мурда арык, тор, гипотрофик балдарыбыз көп эле да. Азыр минтип карасак андай балдарыбыз аз. Калганда ушул эне баланы коргоо боюнча кандай жумуштар аткарылып жатат ушурда? Эне баланы коргоо боюнча ушул аткарылып аткан жумуштардын баардыгы эле эне баланы коргоо. Бул энени коргоо жумушу бул эле ушул бала жаңы эле бала түйүлгөндөн баштап аткарылат. Бул ССМдан башталат. Ошол баланы аялды учетко алат. Школа, атайын школа матери бар. Ошол жерде атасынын мурда бир эле апасын окутса, азыр энесин да кошуп окутуп атат. Ошолор анан кийин өзүнүн атайын программалар бар. Атайын бизде азыр жаңы ЮНИСЕФ программасында мыкты азыктандыруу. Бул жерде ушул бир эле ымыркайдын жалаң эмчек эмүүсү эмес, апасынын да кандай тамактануусу. Бул жерде көп учурда витаминдештирилген тамактар, жанагындай жер жемиштерди көбүрөөк жеш керек, чайды азыраак ичиш керек, көбүрөөк ушу злаковый тамактарды көбүрөөк жеш керек. Ушул эненин дагы эмесине тамактануусу бул биздин программада каралып кеткен. Бул көбүнчө жумуштар ССМда аткарылып атат. Ошо Элмира айым дагы да кандай жумуштар аткарылып атканы боюнча ССМдан айтып кетсе. Кыскачараак айтып бересиздер. Бизде эне баланы коргоо боюнча ошо ата-энелер мектеби уюштурулган. Анан биз жеке эле энени окутпай ошо аталарын да окутканга аракет кылабыз, но биз аябай жакшы деңгээлде аткарылып атат деп айтыш кыйын да. Анткени Баткендеги менталитетке байланыштуу бизде психологиялык маселе аялдарга көбүрөөк да. Аталар өзүндөгү жоопкерчиликти сезбейт да. Үйдөгү аялдын психологиялык жактан мамиле, үйдөгү аялдын орду жана аялдын тамактануусунан көп, аялдын психологиялык, эмоционалдык абалынан көп нерсе байланыштуу да. Ошол нерсе биздики жакшы болбогондуктан бул көп көйгөйлөргө алып келип атат да. Биз конокторубузга ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар.